Абийириңди жашыңдан сактагын, намысыңды сатпагын. Мен карап туруп бул жөнөкөйлүк, сулуулук, кийген кийимдин жарашыктуулугу, сүйлөгөн сөздөгү сылыктык, өзүн алып жүрүшү, маданияттуулук, мунун баарысы тарбияга келип такалат. Мунун баарысы абийир. Абийириңди жашыңдан сакта. Биздин мектептеги жүрүм-турумубуз, алган билимибиз, окуучуларга жана мугалимдерге жасалган мамилебиз бул биздин абийирибиз болуп саналат. Бир данышман өз устатынан сурайт: дүйнөдөгү эң жакшы адам ким деп. Устаты абийирин таза сактап, жамандыкка барбаган адам деп жооп берет. Кандайдыр бир жаман адилетсиз, абийирге жатпаган иш жасап, аны жашырып жүргөн адамдар да болот. Мындай адат биздин заманда көнүмүш адатка айланган сыяктуу. Андайлардын бул жоруктарын эч ким билбесе деле, алар өзүнчө тынчсызданып, жаман абалда болушат. Китеп окуй баштаса, ою бөлүндүү болот. Барып иштейин десе, ага да көңүлү чаппайт. Мындай учурда адамды абийири кыйнап, тынчтык бербейт деп коюшат. Абийир адамдын өтө ажайып сезимдеринин бири. Силердин жана башка адамдардын көңүлү тынч, баары жайында болсо, абийири да жарык күйүп, тегиз жарык чачкан шам сыяктуу таза, тынч. Айрым адамдар жөнүндө абийирдүү киши деп айтканын угуп эле жүргөндүрсүңөр. Мындай адамдар дүйнөдөгү эң сонун адамдар. Ар намыс адамзаттын ар кандай арзуу, кумар жана ишкы азгырыгына жетеленип кетүүдөн сактайт. Ар намыстын жоголтулушу инсандын касиетинин зыян келтиришине жана айбандын деңгээлине түшүшүнө алып келет. Абийириңди жашыңдан сакта. Абийирдүү жигитке ажалдуу кийик жолугат. Абийир тапса баласы, атасына бак конот. Абийир үчүн ак жүр, алыш беришке так жүр. Даша. Биз балдар менен эле сүйлөшөбүз. Окудуңбу? Кийин күттүмбү? Курсагың тойдубу? Андан ары өтпөй атабыз да. Кечке ойноп кел. Бүгүн эмне кылдың? Неге апаңды тыйына албайсың деген сөздөр болот да. Ошон үчүн сүйлөшүү деген бул жөнөкөй нерсе эмес да. Сенин сөзүң баланын акылы, баланын сөз байлыгы, баланын эс тутуман сезими да. Балаңа берген убакыттын эң чоң белеги да. Биз эми багып атабыз дейбиз, туура айтып атат. Койду бак, уйду бак, тоокту бак, бирок адамга тарбия бер деген сөз бекер эмес. Анан жөн эле биз ичирип коюп, жетирип коюп, кийиндирип коюп ойлоп атабыз, тарбиялап атабыз деп кебанда эмес да. Илгерки аталарыбыз биздей мындай машина минген эмес, биздей кабат үйлөрдө жашаган эмес, биздей жүргөн эмес. Кийингендер деле башкача жупун болгон, боз үйдө, алачыкта деле чыга койгон. Кээде ичкенге, жегенге тамак таппай калган, бирок канчалык алар данышман болгон да, канчалык жан дүйнөлөрү бай болгон, намыстуу болгон. Кылыч бар, кыны бар, туурабы? Кыны канчалык кооз болгондо деле кын аны менен согуша албайсың. Ичиндеги кылыч маанилүү да, ошол курчпу, согушууга даярбы? Ошон үчүн дайыма маданият, рух өтө маанилүү. Денең бар, рухуң бар, туурабы? А рух чыгып кеткенден дененин эмне кереги бар? Ошон үчүн маданиятка экинчи орунга койбош керек да, маданият. Экономиканы көтөрүп алам, анан кийин маданиятты көтөрөбүз деген сөз бул. Өзүн өзүң алдаган нерсе да. Абийир тапса баласы, атасына бак конот демекчи. Келгиле жалпы кыргыз элинин атуулдары. Абийирибизди жашыбыздан сактап, жакшыга жанашып, жамандан адашып, чөйрөгө шылтоо кылбай, өзгөгө жүк артпай, адеп аклактуу инсан болууга умтулалы.